Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн суукка байланыштуу Бишкекте троллейбустар түнкү 10-го чейин каттайт. Мурунку президент Атамбаевдин айдоочусу катары таанымал Икрам Илмиянов боюнча бир дагы тергөө иштери жүрө элек. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан казына 89 миллион 699 миң сомдон ашык зыянга учураган. Бишкек мэриясы суукка байланыштуу троллейбустар түнкү саат 10-го чейин иштей тургандыгын билдирди. Мекеме азыркы убакта Бишкекте 90 автобус, 121 троллейбус жана 1806 кичи автобус жүргүнчүлөрдү тейлеп жатканын кошумчалады. 11 ноябрда кар жаагандан бери Бишкекте жол тыгындары күчөдү. Эртең менен кечинде элдин көбү жумушка жөнөгөн жана кайткан маалдарда аялдамаларда топ-топ болуп турган унаа күткөн адамдарды көрүүгө болот. Мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун иши боюнча бир дагы тергөө иши жүрө элек. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Маалыматка караганда азырынча Илмиянов эч кандай көрсөтмө дагы бере элек. Илмиянов учурда УКМКнын тергөө абагында. Тергөө иштери боюнча УКМК жооп кайтара элек. Шопур деген кайманат менен таанылган жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары ачыкка чыккан Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага карата былтыр жекеменчик компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деген шек менен башкы прокуратура 28 сентябрда кылмыш ишин козгогон. Мурунку кала башчы Коночбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу тууралуу арыз кайра артка кайтарылды. Арызды мамлекеттик каттоо кызматы 1-Майыр райондук сотуна берген эле. Кулматовдун жактоочусунун айтымында бүгүнкү отурумда доогер арызды кайтарып алганы, буга байланыштуу соттук жараян токтотулганы белгилүү болгон. Мамлекеттик каттоо кызматы Кулматов 1996 жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганы тууралуу билдирген. Кийин УКМК бул боюнча түшүндүрмө берип, Коночбек Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгондугун айтып, Орусиянын паспортун жана жарандыгын алгандыгын билдирген. Илгери жашап өткөн Асан Кайгы учурда жаралып калганда кыргыз депутаттарына эмнеде ыр чыгармак болду экен. Анткени парламенттеги 48 депутаттын үй жайы жок экен. Мындай маалыматты алар салык кызматына тапшырган декларацияда көрсөтүшкөн. Эч ким ишенбеген, өзүн-өзү алдаган декларация толтуруунун кереги барбы? Алдыдагы сюжетте сөз болот. Салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын жарыялады. Коомчулук дароо эле депутаттардын мүлкүнө өңүлүп, үйсүз депутаттардын 48 бар экенин көрүп, суукта эмне болуш деп үшкүрүп отурган маалы. Үстүндө үйү жоктордун арасында Иса Өмүркулу, Искендер Матраимов, Азамат Арапбаев өңдүү эл арасында бай аталып жүргөндөр дагы бар. 48 депутаттын үй жайсызым деп декларация тапшыруусу айрыкча чет өлкөлөрдө мигрант болуп иштеп, Кыргызстандан үй алып жаткандардын кыжырын кайнатты. Мен аябай таң калып атам да. Бул депутаттар өзүн алдап атабы же карапайым элди алдап атабы? Ошого таң калып атам. Себеби булардын ою мындай да, эми ошол жанагы киреше чыгышасында байлыгын айта койсо эле баягы байкуш карапайым эл барып ошонун байлыгын тартып ала тургандай сезилет да буларгачы. Айланайын депутаттар ачык эле айтканда бул карапайым кыргыз эли ар дайым өзүнү эптеп, өзүнү багып келген да. Күнү ошол депутаттарга калбайт, калганда эмес. Алар өзүнүн байлыгын мындай элге ашкерлегиси келбейт. Бирок бул адамдар ошо улуу трибунада турат. Бул адамдар ошол 6 миллион кыргыздын көйгөйүн чечип берем деп ошо тандалып депутат болуп отургандан кийин барды бар, жокту айтыш керек. Декларация тапшыруудагы күлкү келтирген маалыматтар Кыргызстанда мыйзам аткарылбай жаткандыгынын ачык белгиси дешүүдө. Бирок мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев тууган уругуна каттатуу мыйзамсыз деп айта албайбыз. Андыктан чиновниктин тапканы менен сарптаганын аныкташ үчүн азыр жетиштүү механизмдер жок болуп жатат дейт. Бизде бул мыйзам иштеп аткандыгынын бир белгиси. Анткени себеби декларациянын негизинде ар бир чиновник, ар бир депутат өзүнүн кандай мүлкү болсо, өзүнө тиешелүү мүлктөрүн, өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына тиешелүү мүлктөрүн ачык жарыяланыш керек да. Булар эми өздөрүнө тиешелүү мүлктөрүнүн
бизде мындай мүлктөр катталган эмес деп туруп ачык жазып атышат. Чынчына келгенде алардын мындай айткандыгында мыйзамдуу түрдө, документтүү түрдө текшерип келгенде негиз бардыр. Себеби жоктур. Алардын атына катталган. Бирок ага эч ким ишенбейт да. Депутат үйүм жок деп атса кантип ишенсин? Себеби биздеги шайлоолордун, парламенттик шайлоолордун кантип өтүп атканын биз көрүп эле турбайлыбы? Азыр Кыргызстандын парламентинде кимдер отурат? Кыргызстандын парламентинде байлар, көпөстөр, анан криминалдын өкүлдөрү, кошоматчылар, анан билимсиздер отурат. Ошон үчүн биздин Кыргызстан өнүкпөй жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл башында чиновниктердин декларациясы тыкыр текшерилерин билдирген жайы бар. Мына эми 48 депутат жана министрлер үй жайы жок болуп чыккан соң алар тыкыр текшерилип чыгабы же жокпу, бийликте отургандардын өздөрү канчалык декларациясын ачык көрсөттү. Ошондон көз каранды дейт коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов. На самом деле Кыргызстанда чириген байлар коррупцияны раса дегенде, значит, Кыргызстанда өркүндөтүп аткан адамдар ушу парламентте отурушат. Ошондуктан мен алардын декларациясына бирине да ишенбейм. Муну болсо текшерүүгө мисалы үчүн оңой эле текшерип алса болот. Эгерде ошого бийлик өзү кызыктар болсо. Ушул аны бийликтин өзүндөгү адамдар дагы өзү текшере турган адамдардын өзүнүн дүйнөсү дагы жашырылып аткан болсо, алар муну текшермеш болот да, ошону токтотуп коет. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев буга чейин 833 декларация саясий жогорку кызматты ээлеген адамдардык экендигин жана 50дөн ашык аткаминердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыккандыгын билдирген. Ал кирешеси менен чыгашасында чоң айырма чыккан аткаминерлердин документтери прокуратурага өткөрүлүп, аларга юридикалык баа берилет деген убадасы дагы бар. Сөз коо айтылды, эми иш качан жазалат, көрө жатарбыз. Ушул жылдын башындагы Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан казына 89 миллион 699 миң сомдон ашык зыянга учураган. Бул тууралуу УКМКнын тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Самидин уулу парламенттин тармактык комитетинде билдирди. Бул акчанын 12 миллиону авариянын кесепеттерин жоюуга сарпталган, дейт Самидин уулу. Бишкек жылуулук тармактары акционердик коому тарабынан 2018 жылдын 27 январынан 2 февралына чейинки убакытта жылуулук үчүн абоненттерге кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп, мындан улам 77 миллион сомдон ашык каражат бюджетке түшпөй калган. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев өзү башкарган тармакка реформа жүргүзүүнү мерчемдеп жатат. Министрдин бул аракети кесиптештерин ызага салды. Алар митингке чыгышып, сунушталып жаткан реформага караманча каршы. Өкмөт бюджетти эконом кылуу үчүн оптимизация демилгесин көтөргөн. Буга ылайык саламаттыкты сактоо министри 500гө чукул ак халатчандарды окутуп, бир эле врачка гинеколог, педиатр сыяктуу бир канча оорунун түрүнө жоопту кылуу чечимин чыгарган. Буга ак халатчандар нааразы болушууда. Алар бир эле адамдын бир канча оорунун түрүн кароого билими да, мүмкүнчүлүгү да жетпей турганын министрликтин алдында өткөн митингде билдиришти. Мисал үчүн гинеколог педиатрическийди көрсүн дейт, терапевтический көрсүн. А бул педиатрия, гинекология ар бири өзүнчө да. Анан мен мисал үчүн как терапевт мен балдарды көрө албайм. Алардын дозировкасы башка болот. Гинекологический көрө албаймын. Анын баарын бизге жүктөгөндө болбойт. Саламаттыкты сактоо министрлиги оптимизациялоо жолу менен ак халатчандардын айлык маянасын көтөрүүнү мерчемдеп жатышыптыр. Бул аракеттер ак халатчандардын ишине стимул болуп, коррупциянын жоюлушуна шарт түзөт деп ишендиришүүдө. Анткени менен айрым дарыгерлер маяна көтөрүлөт дегенди кезектеги айтылган жомок деп сыпатташууда. Тем более 30 миң деп азыр ашырып айткан менен 30 миң берилбейт экен. Андан бизден мурунку берилген КТУ, тигинде мындай деген акчаларыбызды полный эле алып коюп туруп, ошол эле мурдакы эле эгер 10 миң айлык алган болсок, ошол 10 миң эле айлык колубузга тиет экен. Ал эми милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун өкүлү Акылбек Калыков бул реформа үй бүлөлүк дарыгерлердин башын бириктирүүгө багытталган дейт. Мындай аракеттер дарылоого ыңгайлуу шарттарды жаратып, бейтаптар үчүн заманбап мүмкүнчүлүктөр
түзүлөт деп ишендирүүдө. Анан биз айтабыз, айылдарда ошо башка жерлерде ошо врачтар жетпейт деп. Врачтар жетпейт кандай кийин анын айлыктарын көтөрүшүбүз керек, туурабы? Эффективдүүлүктү жогорулатышыбыз керек. Ошол врач эгерде келген жаранды кабыл алса, эгерде чынында эле өзүнүн баягы деңгээлинен ашыгыраак боло турган болсо, ал узкий специалистке жиберет, аларчы. Өзүнүн деңгээлинде билген нерселердин бардыгын мындай консультация бергенге ал акылуу да, болот да. Биз ошол үчүн иш алып барып атабыз да. Негизинен стационардык дарылоого караганда үй бүлөлүк поликлиниканын деңгээлинде дарылоо бул мамлекетке дагы арзан болот да. Жок, андай жол ачпайт. Анткени менен министрлик койгон талапка ар бир халатжандын эле чама чаркы чак келбесин гинеколог Ольга Жолдыева билдирди. Ал мындай жагдайга туушуккан халатжандар арбын экенин эскертип, министрликтин реформасына караманча каршы. Тогда вы можете уволиться. Это обязательно, принудительно. Бизге өкмөттүн токтомун көрсөтүп, милдеттүү түрдө окууну талап кылышууда. Бирок окуу үчүн менин үй бүлөлүк шартым туура келбейт. Анткени учурда эки жерде иштейм. Муну жетекчиликке айтканда өз каалоом менен жумуштан кетсем болорун эскертти. Я не могу заниматься чушью. Жолдуева кошумчалагандай, нааразычылык акциясы мындан ары да улантылат. Анткени министрлик сунуштаган реформа жүздөгөн дарыгерлерди жумушсуз калтырып, элдин ден соолугуна чоң зыян алып келет дешүүдө. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке козголгон кылмыш иши эмне себептен токтотулганы тууралуу иликтөө аяктай элек. Конгантиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен ушул жылдын 18-июнунда кыскартылганын УКМК билдирген. Бул чечим коомчулукта дооматка кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага бул ишти иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Башкы прокуратура бул ишке баа бериле тургандыгын убада кылган. Конгантиевке 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда азыр 191 мектеп жана 2 бала бакча авариялык абалда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова бүгүн 14 ноябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттарга жооп берип жатып билдирди. Маалыматка караганда, азыр өлкө боюнча 158 мектеп 3 нөөмөт менен балдарды окутуп жатат. Ал мектептерге кошумча орундар керек. Мындан тышкары 380 мектеп капиталдык ремонтко муктаж. Өкмөт бул маселелерди республикалык бюджеттин жана Сауд Арабиясынын жардамынын эсебинен чечүүнү көздөп жаткандыгы белгилүү болду. Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөөрүн буга чейин Кыргызстандын Түркиядагы элчисинин кызматын аткарып келген Ибрагим Жунусов журналисттерге билдирди. Анын айтымында, Түркия буга чейин $1 миллион аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019 жылдан тартып ал сумма 2 миллионго көбөйөт. Азыркы учурда башкы штабтын жетекчилиги Түркияда жүрөт. Мамлекеттик Кыргыз алтын ачык акционердик коому Тогуз-Торо районундагы Макмал алтын кенин иштетүүгө сынак жарыялады. Кенди иштетүүгө кызыккан инвесторлор арызын 14 ноябрдан тартып аталган ишканага жибере алат. Кыргыз алтын ачык акционердик коому Макмал алтын комбинатынын базасында сынактан жеңген инвестор менен биргелешкен ишкана түзүүнү көздөп жатат. Арыздар келип бүткөндөн кийин мекемаралык комиссия аны карап 5 жумуш күнүнүн ичинде жеңүү үчүн аныктайт. Тогуз-Тородогу Макмал алтын комбинатынын аймагында кытайлык GL Макмал Development компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар жыл башынан бери бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. 11 апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери менен кылмыш ишин козгоп, бир нече кишиге айып коюлган.
Кыргызстандык балбан Балбай Дордоков Румыниянын Бухарест шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунда коло байгенин ээси болду. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Дордоков грек-рим күрөшүнөн 55 килограммга чейинки салмакта таймашка чыгып, 4 беттеш өткөргөн. Жарым чейрек финалда Балбай Дордоков ирандык Реза Хайрулла Хедрени 4-0 эсебинде жеңип, чейрек финалда венгриялык Бенс Ковачты 9-1 эсебинде утуп алды. Ал эми жарым финалда Дордоков грузиялык Нукзари Цудзумия менен күрөшүп, жеңишти алдырып койду. Бирок коло байге үчүн мелдеште Дордоков армениялык Норайр Хаккоян менен күч сынашып, 7-3 эсебинде жеңишке жетти. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.